Аялдарга тиешелүү бир суроо берип көрөйүнчү. Кайсы аял өз билгенин кыла берет? Эми өз билгенин кыла берген аялдар көп негизичи. Көп. Эмнеге дегенде биз акыл программасында жашап атканда, то есть ошол планетанын таасири астында жашап атканда биз баарыбыз тең эмебиз. Мындай идеалдуу эмеспиз да. Качан гана биз ошол планетанын таасиринен чыкканда, өзүбүздүн үстүбүздөн иштегенде, анан биз уже башкача адам болуп баштайбыз да. Бирок тилекке каршы өзүнүн үстүнөн иштейин деген адамдар, күнөөмдү мойнума алайын, мен ушуну туура эмес кылып атам, мен кандай болсом жакшы болот деп сурап келген адамдар аз. Макул даже көп болгон күндө деле сен айтып берген нерсени жасаган адамдар аз. Анткени бул данность деп коет да. Сен төрөлгөндөгү кыялыңды алчы. Анан өзүң төрөлгөндөгү кыялыңды оңдош сенден башка эч ким оңдой албайт да. Ошон үчүн биз кайра жанагы башка жей беребиз да. Улам бирдеме бирөө таарынтат же тигил таарынт, жана бирөө мага консультацияга келген бир келин айтпадыбы? Мени элдин баары тең таарынтып, элдин баары тең мени кууратып деп ушундай сыяктуу сөз сүйлөп атат да. Мен айттым да, эч ким сени куураткан жок. Сен өзүң эле өзүң проблеманы түзүп атасың деп атпаймынбы? Эмнеге дегенде, ал адам өзүнүн жүргөн турганы менен тигилерден ошого ответ алып атат да. Өзүнүн кылган мамилесине жараша мамиле алып атат да. Анан саламатсызбы, кандай сонун адамсыз деп атса эле тигил атаң башы дебейт да. Туурабы? Өзү кандай действие кылса, тигил адам деле ошондой жооп берет да. Анан ошону түшүнбөй эле биз эмне дейбиз? Мен соопсонумун, элдин баары жаман, мени кууратып атышат, ушулар кууратып атат деп атпайбызбы? То есть адам өзүнүн эмесин мойнуна алышы аябай кыйын. Анан эми мындай көбүнчө биз мындай сүт-сай илиминде байкап калабыз, анан өзүбүз дагы сүт-сайдагылар сан менен сүйлөйбүз да эми. Сен да байкап калып атпайсыңбы, сан менен сүйлөп атпайсызбы? Көбүнчө аялдар күйөөсү менен акылдашпай туруп эле мындай өздөрү жасап коюп аткан аялдар сурап атпайсыңбы? Көбүнчө бул бирлер кайра эле. Аял затычы, бирлер, анан үчтөр, сегиздер болуп калса, алар эме дейт. Көбүнчө күйөөсү менен мындай ушинтейинби же антейинби деп сураса сурагандыр, бирок андан жооп келгичек деле өзү бүтүрүп коет да. Эмнеге дегенде? Эмнеге дегенде бирлер билет да өздөрүчү. Баарын жасайт, стратегияны койгонду билет, өлөрман да. Үчтөр болсо любой жерде мен билем дейт да. Мен билем аны, итак эле мен билем дейт да. Анан оюнда ойлойт, мен акылдаштым, айттым деп ойлойт да. Жок, айтпаса деле айттым деп ойлойт. Сегиздер деле ошол. Ушул 3 сан аябай күчтүү сан. Аялы 1 болсо, 3 болсо, 8 болсо, күйөөсү дарынбай деле койсо болот да, кээде акылдашпай койсочу. Анткени булар өздөрү ушул 3 сан тең мындай эркек мүнөздөр өздөрү. Жоопкерчиликти мойнунга алганды билишет, аткарганды да билишет. Анан жоопкерчиликти мойнуна алган адам деген эч качан неме кылбайт да мындай. Сен жасап койчу, мен кыла албай калдым дебейт да. Ошон үчүн өзүндө болгон үчүн өздөрү бүтүрүп салат. Анан мисалы үчүн эми башка сандар деп көп эле баардык эле сандар өз билгенин кылат көбүнчөчү. Бирок эми биздин байкашыбызда ушулар да, анткени булар өздөрү чечим кабыл алганды билет, кантип иштешти билет, аягына чыкканды билет. Анан кээ бир аялдар бар да, анын эмнесин айтмак элем, аны өзүм эле бүтүрүп койдум, сен башыңды оорутпай эле койчу деп коет да. То есть күйөөсү көнөт ошогочу. Менин аялым өзү эле бүтүрүп коет дейт да. Кайра жакшы да, раз эле бүтүрүп койду, менсиз эле депчи. 4 менен 7лер деле ушундай эле. Мисалы үчүн эгер 4 менен 7 ушундай чечим чыгарса, биз ойлойбуз да 1, 3, 8 ушинтет экен, 4 менен 7 антпейт болуш керек депчи. 4 менен 7лер деле ошентиши мүмкүн. Бирок 4 менен 7 ошол ишти анализдеп точно аягына чыкпай калышы дагы мүмкүн да. Ошол жагы бар. Анткени 4 менен 7ни биз айтабыз го космостун адамдары депчи. Алар могу жердеги программаны жакшы түшүнбөйт. Материалдык дүйнөнү жакшы түшүнбөйт. Аягы кандай болуп чыгаарын жакшы түшүнбөйт да. Анан бирок болбой эле баягы күйөөсүнө айтпай бирдемени жасап салышса, булар эми мүмкүн башкаларды туурап, тигин деле аял жасап атпайбы же мунун аял жасап атпайбы, жасап коюшу мүмкүн. Булар как бул жерде биз 4 менен 7 өз билгенин кылып атса, анда биз буларды как трансформатор катары кабыл алышыбыз керек да. Сени кадимкидей эме кылат да. Сенин санааңда революция кылат да аларчы. Ошол сыяктуу түшүнсөк болот. 1, 3, 8дер болсо, алар деле эң башты кылып атат да, сен менен акылдашпай жасап атат. Бирок алар көбүнчө баягы жасаган ишин бүтүрөт. Анан бир жаман жери бул 1, 3, 8дердин күйөөлөрүн өздөрүчү живой инвалид кылышат.
Неге дегенде сен туруп жасаганча булар жасап салып атпайбы? Туурабы? Мисалы үчүн күйөөң барып көмүр түшүрүп келиш керек болсо, топ базага барып көмүр түшүрүш керек болсо, бир айтат да. Көмүрдү качан түшүрөбүз дегенде тиги күйөөсү, кой тур аны мен баланчанчы күнү барам десе, бир шашкан бойдон өзү кетти да. Сени карап отурам деп өзү барып сүйлөшүп антип алып келип, бирөөлөрдү алып келип түшүртүп койду да. Анан түшкөндөн кийин күйөөсү келип бакылдайт да бир сыйра. Эмне мен өзүм барам дебедим беле. Сени карап отурам түшүрүп койдум болду да, эмне проблемасы эмне деп коет да. Түшүрүп койдум эми ташпай деп да. Даже ташып да коюшу мүмкүн да. Өзү элеби. Өзү ташыбаса таш үчүн табат да, бир деген өзү жасабайт да. Ташый турган адамдарды табышы мүмкүн да. Анан ошентип берип өзү чече берсе, баягы күнү бир тойдо бир байке мынтип айтып атат. Ой, негизи көп эле болду жашоодо өйдө ылдый, бирок мындай чоң проблема болгон жок. Бүт эле майда чүйдө проблеманын баарын эжең өзү эле чечип келатат деди да. Ушундай кылып коет да. То есть эркек адам деген үйдөгү жашоодо болуп аткан нерсеге тиешеси деле жок болуп калат. Бирок ошол негизи жагат да ошол адамгачы. Жок, ал адамга жакпашы мүмкүн башында. Анан кийин көнүп калат. Анан кийин көнүп алат да. Диванда жата берейинчи, андан көрө тиги өзү эле бүтүрүп келет дейт да. Негизи Шеф билет деп коет да. Жакшы да. Мен сенин оюңа кошулбайм да. Бирок сен азыр үйлөнүп элексиң да, сен үчсүң да, туурабы? Сен анттырбейсиң. Сага жакпайт андай нерсе. Себеби үчтөр өздөрү властный да, өзүңөрдө бар, өзүңөр мындай силердин үстүңөрдөн башка бирөө бийлик кылган силер жактырбайсыңар. Анан эгерде бул 1-лердин, 1-3-8-дердин күйөөлөрү да ушул сыяктуу цифралар болуп калса, анда, конечно, үйдө конфликт болот. Эгер жумшагыраак цифралар болуп калса, анда шеф билет, шеф өзү билет деп коюп жата берет. Жакшы болду депчи. Раз мен башымды оорутпай жата берейин депчи. А эгер өздөрүнө окшош цифралар болуп калганда, конечно, конфликт болот. Батыша албайт. Экөө тең мен деп атат. Экөө тең мен кыйын, сен кыйын болгон жерде, конечно, кыйын эле болуп калат. Бирок мен ушул сүт сай илиминде бизде көбүнчө айтылат, аял киши өз ордунда болгондо гана үйгө ырзык токтойт депчи. Эркектин жумушуна киргизишпеш керек экен да. Ушундай. Сүт сай деген эмне берет адамга? Сүт сай деген сөз бул бизге которгондо аралыктан таануу дегенди билдирет экен. Башкача айтканда, сиздин туулган датаңыз аркылуу сиздин ким экениңизди, сиздин эмнеге жөндөмүңүз бар, эмнеге шыктуусуз, кайсы күчтүү жактарыңыз бар, жана кайсы алсыз жактарыңыз бар дегенге жооп берет да. Ошондуктан бул сүт сай дегенде аралыктан таануу деп койсок болот. Бул илим өзү мындан 5000 жыл мурун эле пайда болгон экен, бирок бул баягы карапайым элге, бизге окшогон адамдарга тааныш эмес илим болуп келген. Көбүнчө бул илимди баягы башкаруучулар, көбүнчө сыр катары көпчүлүккө жайылтпай, баягы өздөрүнүн кызыкчылык үчүн колдонуп келишкен. Мамлекеттик кызыкчылыктарда, башкаруучулук системаларда көбүнчө бул өтө керектүү маалыматтар болгон. Бардык эле адамдарга жайылта берген эмес. Мисалы үчүн, бир падышанын уулу төрөлүп атса, ал төрөлүп аткан баланын туулган күнү аркылуу ал баланын өзүнүн эмнеге шыктуу экени, эмнеде алсыз жагы, күчтүү жактарын уже ошол чеберлер, сүт сай чеберлери ошондо эле билишкен экен. Бирок эми ал убакта башкача аталса керек. Бул негизи бул илим сактарда, арийлерде пайда болгон деп айтылып келет. Анан кийин Индияга өтүп кеткен, анан кийин барып Тибетке өтүп кеткен деп айтылат. Анан Тибеттен бизге келип калды да бул илим. Ошону биз үйрөнүп келгенибизге Гүлмайрам экөөбүз ушу 2022-жылы мындан 3 жыл мурун үйрөнүп келдик элек. Билим ал өз деп атпайбы? Билим менен илимдин казынасы чексиз дейт да. Илим алууда бул ашыкча болбойт. Себеп бүгүнкү күндө бардык нерсе сан ириктештирүү болуп атат. Бардык нерсе санга келип такалып атат. Ошол эле ден соолук, ошол эле аралыктан таануу, ошол эле мамиле курууда. Эмне үчүн дегенде, бул илимдин бизге кандай пайдасы болот экен? Мисалы 1-9-га чейинки санды бөлүп алдык. Муну мен кыскараак айта турган болсом, биз сандарга келебиз дагы биздин кулк мүнөзүбүздү, профориентация, кесип тандоодо, бала тарбиялоодо, турмуш кураарда, коомдук иш-чара иш баштаарда, бизнес кыласыңбы, эмне иш баштайм десең санга коюп туруп, ирээттеп алып, ирэет деген бул ырааттуулук деп билдирет да. Бардык нерсени ирэеттеп алып туруп, иш баштасаң болот деген жакшы нерсе. Кудайым деле айтат, сактансаң сактаймын дейт да. Ушул нерсе.
сандарга келебиз дагы биз өзүбүздү тааныйбыз, жасай турган ишибизди алдын ала билебиз деген да. Вот сандар жардамга келет. Каалаган адам эле баягы сүт сай илиминин баягы адиси боло алабы? Ооба, каалаган эле адам өзүнүн көкүрөгүндө ар жагында бир каалоосу күчтүү болуп атса, окуп келсе болот. Бул илимдин өзү основатели Жанат Кожомжаров өзүнөн гана окуй алат аны. Башкалардан окуп диплом ала албайт. Диплом алып, эгерде ушул сүт сай илими боюнча чебер болом десе, дипломированный мастер болом десе, только Жанат Кожомжаровдун өзүнөн барып окуш керек. А эгерде баягы өзүн баягы мындай кесипкөй катары эмес, жөн эле баягы өзү үчүн билип, балдарын түшүнүп, айлана тегерегиндеги адамдарды түшүнүп, өзүн өзгөрткүсү келсе, өзүнүн үстүнөн иштегиси келген адамдар, өсөм деген адамдар бар да, болбосо адам өзүнүн мүнөзүн ойлойт да, мен төрөлгөндө эле ушинтип төрөлүп калсам эмне кылам эми, мени түшүнүп койбойсуңарбы дейбиз да биз көпчүлүгүбүз, Бул деген сөз просто баягы өзгөргүм келбейт дейт да. Өзгөргүм келбейт деген эле баягы отмазка да. Ошондуктан биз өзгөргүбүз келет, мен кандай экенди билгим келет, менин кандай кылсам өзгөрө алам деген адамдар үчүн өзгөрөм, өнүгөм, дагы мындан дагы өйдөлөйм, балдарымды түшүнгүм келет, коомдо эмне болуп атканын түшүнгүм келет, өзүмдү өзгөрткүм келет деген почему деген көп суроолорго ушул жооп бериш үчүн бизге окшогон чеберлерге кайрылса болот. Курс каяка барса болот? Курс онлайн форматында эле өтөбүз, негизи өтүп жүргөнбүз. Телеграмда курс атап негизи өзү курс 9 жолу болот да, 9 сабак. Мисалы курска келгенде эмне үйрөнөт? Баягы эле 1-2 экен деп эле калып кете бербейт да. Алардын иштеши, алардын чечмелеши да 1-ден 9га чейинки сандын. Үчүн эртең мененки 6 бул идеальный убакыт деп ойлойм, Туура. Биз деле мурун ошентип өтүп жүрчүбүз, дайыма эле 6да өтчүбүз. Таңкы 6да башталабы? Таңкы 6да, бирок окуйм деген киши жөн эле билип алат экенмин, анан алып аны күйөөмдү же баламды же тиги коомдогу мага жакпаган нерсени оңдойм деп келбейт. Эгер окууга ким келе турган болсо, ошо сандарды илимди жашоомо киргизем да, мен колдоном жеке өзүмө. Бүгүнкү күндө өзүнүн өсүү, өнүгүү болуп атат да, бирөө үчүн эмес. А көбүрөөк келип алат экен, мен атайын мен окудум, азыр тийин барып минтип келем моун менен депчи. Андай болбош керек да. Бул прям эскертүү, даярданып келишсин. Окуйт элем дегендей да. Өзүң бул окуу мисалы өзүңдү гана билип алыш үчүн курс болуп жатабы ошондо? Жок, бирок ошол адамдын тилинде сүйлөгөндү үйрөнүш үчүн. Ошол адамдын талабын түшүнгөндөн кийин, мисалы үчүн бир единица болсо күйөөсү, келип эле диктовать эте берет да, единицачы, аны кылгыла, муну кылгыла, тигинткиле, минткиле дей берсе, биз үчүн эмне эле мени башкарып атат, эмне эле мага команда берип атат деп ойлошубуз мүмкүн да. А сен күйөөңдүн бир экенин билип алгандан кийин сен ошондой кабыл аласың. Ушул туура стратегияны бирден башка киши бере албайт да. Стратегияны бир гана жакшы берет. Бир гана камкор, бир гана бардык адамды ойлойт. Тууган уруктун баарын ойлогон адам, үй бүлөсүнө аябай камкор адам бирлер да. Эми ошол жактарынын баарын көрбөй эле бизчи баягы келип диктовать этип койгон эле көрүп жатып калабыз да. Биз ошол адамды ошол минус жагы менен дагы кошо кабыл алгыдай болушубуз керек да. Минусун минустай кабыл алыш керек. Ал минус жагы экенин өзү түшүнбөйт да алчы. Болгон мүнөз ошол. А демек биз баягы ал адамдын минус плюс жагын баарын билип алгандан кийин уже таарынбай калабыз да. Баягысы кармап атат, болду. Самый главный бул мени жакшы көрөт, балдарымдын атасы. Болгон ушинтип кам көргөндө бул кишинин баягы действиясы ушундай дегенди эле түшүнүп алсак болду. Көйгөйүмдүн ачкычы аттуу 9 күндүк интенсив курсубузду баштаганы жатабыз. Интенсив курсубуздун баасы 3400 сом. Адаттагыдай Гүлмайрам экөөбүз кайрадан сиздер менен Кош келиңиздер, күтөбүз сиздерди. Катталуу жүрүп жатат ушул номерде. Анда эмесе биз менен болуңуздар. Жаңы жылыңыздар менен.